экономикалык пайдасын биринчи орунга, экология менен элдин ден соолугун экинчи орунга койгон өкмөт менен парламентке элдин нааразы болгону туура эле да, баарыңар түшүнүп жатасыңар. Мен бир кыскача маалымат окуп коеюнчу. Кыргызстанда уран иштерине 20 лицензия берилиптир. Ошондо действующий азыркы убакта 12. 2 лицензия Панфиловский, Сыгатинский район Чуйской области до 24 до 23-24 года. ОСО Экслибрис Групп 7 до 19 года. ОСО Ан Компани, Токтогульский район Жалалабадской области до 20 года лицензия. ОСО Карасайкен, Алайский район Ошской области, в Чаткальском районе Жалалабадской области, в Баткенском районе уранга тоже берилиптир, да. ОСО Аян Инвест до 22 года Сыгатинский район, ЗАО Примера Групп до 26 года Аксуйский район, Кызыл Суу Керек, Ошская область. 20 лицензияны 12 иштегенде бул кандайча болуп атат да? Бунун баарына эл да билбейт болуш керек бул маалыматты. Эртең ал жерде ызы чуу чыкса кантесиңер? Кубатбек Айылчевич. Урматтуу Элвира Жыгылбековна, бардыгы 18 лицензия биздин тактаган маалымат боюнча. Бирок анын бардыгы 9-у жалаң уранды чалгындоого, 9-у уран менен кошко башка металлдарды чалгындоого берилген. Бир дагы лицензия бүгүнкү күндө иштетүүгө берилген лицензия жок. Бунун баардыгы чалгындоо иштери жүрүп жатабы ошол жакта? Өзүңүз Ошол айткандай, 9 лицензия боюнча. Өзүңүз айткандай көпчүлүгү бүгүнкү күндө лицензияны алган, бирок иштерди жүргүзбөй эле тургандар бар, чалгындоо иштерин жүргүзүп аткандар бар. То есть ал жерде жүргүзөбү, жүргүзбөйбү сиз аз билбей турасыз азырынча. Так маалыматты атайын органдын жетекчисине берип койсун азыр. Эльмира Жыргалбековна, бүгүнкү түз уранга берилген 9 лицензия бар. Анын как сопутствующий уран кеткен дагы 9 лицензия бар. Башында ошо менен 18 лицензия бар бүгүнкү күндө. Кубатбек Алчы айткандай, казуу эмеге бериле элек, колдо жок. Маалымат бар, себеби отчеттор тапшырат булар. Бирок толук кандуу иштер жүргүзүлө элек. Жүргүзүлөбү? Мен оюнча азыр жок, сиздин оюңузча эмес, сиз элге так маалымат бериңиздер. Эртең мына Кыргызстандын дагы 5 аймагында ызы чуу чыкпайбы? Ушуга карап туруп, бүгүнкү чечимге караштырып биз кабыл алабыз. Анан дагы бир Кубатбек Айылчевич, бир нерсени мындай түшүнбөй жатабыз да, Кыргызстандын конституциясы боюнча сизге да бизге да жумуш берген бийликти кармаган кыргыз эли деп саналат да, Кыргызстан жарандары. Эгер алар каршы болсо, биз эмнеге азыр ойлонуп жатабыз? Буга парламент өзүбүздүн эркибизди билдиребиз. Коллегалардын баары айтты, мына спикер да айтып атат. Өкмөт ойлонбоңуздар. Ойлонуп калсаңыздар кечке отурбайсыздар. Түшүнүп жатасыздар да. Элдин арасында мындай чоң ызы чуу болуп атат. Анан унутпаңыздар, то, что мы экстрадиция маселесин прошляпили, ууруларды сыртка чыгарганыбызды келе жаткан муун бизге окшоп келетпейт. Алардын мүнөзү башкача. Таап келишет. Анан 10 секунд кошуп бересизби? Мен дагы бир нерсени айтып коет элем да. Азыр 10 секунд. Абакта отурган Зилалиевдин убагында 662 на разработку, 670 на разведку лицензия берилиптир да. Кайсы арасына ырдап жатат. Анан 900 000, конечно, булардын сейфтерине табылат. Араңызда отургандарында сейфтеринде 900 000 кийин табылбайбы? Урматтуу Элвира Жыгылбековна, жаңы өкмөт иштеп баштагандан бери бир дагы лицензия берилген жок. Мен ойлойм, андайдан булар алыс деп. Биринчиси, экинчиси, жана сиз айткандай, өкмөт бүгүнкү күндө ойлонуп отурган жок. Өкмөт өзүнүн полномочиясына ылайык чечимди 22 апрелде кабыл алган. Өзүңүздөр билгендей, мына митингге чыккандардын кээ бирөөнүн ой пикирин уктуңуздар, ал чечимге ишенбейбиз деген маселелерди көтөрүп чыгып атышат. Эми мен бул жерде мени кечирип койсун, сөзсүз түрдө калайык калктын мнениясы менен өкмөт, мамлекет эсептешкен үчүн ошондой чечимдер кабыл алынды десек болот да. Анан мен дагы бир жолу айтайын, эгерде разработкага берүү үчүн чечим кабыл алыныштын алдында сөзсүз түрдө экспертизалар жүргүзүлүп, ошонун ичинде бир пункт болуп мыйзамда каралган элдин мнениясы сөзсүз түрдө эсепке алынат. Разработкага бериш үчүн. Бүгүнкү күндө разработка жөнүндө эч кандай сөз болушу да мүмкүн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү позициясы, мына позициясын премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшөкеевич 22 апрелде так толук кандуу айтып жеткирди деп. Рахмат.